Саламатсыздарбы? Балыкчы жааматтык мультимедиа борборунун угармандары. Кесиптер дүйнөсүндө рубрикабыздын бүгүнкү чыгарылышына көңүлүңүздөрдү бурабыз. Бүгүнкү берүүнү мен Диана Жакбекова алып барам. Элин жерин коргоп, ата мекенге кызмат кылып жүргөн Абдылдаев улан атабыз менен маек курганы турабыз. Саламатсызбы? Саламатчылык. Өзүңүз тууралуу кыскача тааныштыра кетсеңиз. Балыкчы шаарындагы 01695 аскер бөлүгүндө сот танка оңдоочу цехинин начальниги болуп прапорщик Абдылдаев улан Жакбекович. Сиз эмне үчүн бул кесипти тандадыңыз эле? Мен бала кезимден эле аскер кызматкерлерин көрүп, ошондой болуп ата мекенге кызмат кылсам деп кыялданчумун. Ошого байланыштуу мен аскер кызматкери болуп иштеп калдым. Сиздин кесибиңиз кыргыз элине кандай пайда алып келет? Менин кесибим биринчиден ата мекен үчүн түздөн түз пайда алып келет. Анткени биз аскер кызматкерлери ата мекенибизди коргоого зор салым кошобуз. Биз эли жерибиздин тынч жашап өмүр сүрүүсүнө, мамлекетибиздин өсүп өнүгүшүнө, келечек муундардын жакшы жашоосуна ар бир аскер кызматкери милдетти кошкон салымы зор. Аскер кызматкери болуп иштегениңизге канча жыл болду? 2003 жылдын май айынан баштап 2004 жылдын декабрь айына чейин милдеттүү түрдө аскер жоокери болгом. 2005 жылдан баштап контракттык түрдө аскер кызматкери болуп кызмат өтөйм. Ошондо баардыгы аскер кызматкери болуп иштегениме 19 жылдын жүзү болду. Ушул убакытка чейин кандай сыйлыктар менен сыйландыңыз? Эң биринчи жолку мыкты сыйлыгым 2015 жылы 2 даражадагы мыкты кызматкер деген медаль менен сыйлангам. Орус мамлекетине барып, дүйнөлүк мелдеш танкалык биатлонуна катышып, генерал армия Сергей Шойгудан бир медаль алгам. Жана башка көптөгөн грамота, дипломдор менен сыйлангам. Сиздин сыймыктуу кесибиңизге иштейм деген жаштарга кандай кеңеш берет элеңиз? Мен жаш муундарга аскер кызматкери болуп иштегенге кеңеш берем. Себеби ар бир эр жигит ата мекенин, элин, жерин коргогонго милдеттүү. Алтындай убактыңызды бөлүп, биздин берген суроолорубузга жооп бергениңиз үчүн ыраазычылык билдиребиз. Чоң рахмат.